Улутунан сырткары башка улуттун элдери менен жүргөн. Каршымын мен. Карашыңыз кандай? Ой жаман. Болбойт го дейм. Андай болушу мүмкүн эмес, башка улуттар менен. Конечно, начар да. Саламатсыздарбы, Кадам Москва YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз өзүбүздүн мекендештерибизден башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөн кыргыз кыздарына ою кандай экенин билүүнү чечтик. Анда эмесе биз менен аягына чейин болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бир суроо берсек жооп бере аласыздарбы? Москва шаарында башка улуттун элдери менен жүргөн мекендештерибизге көз карашыңыз кандай? Мындайча айтканда, башка улуттун балдары менен жүргөн кыздарга көз карашыңыз кандай? Көз карашыбызбы? Каршыбыз. Эмне себептен? Себеп болгондо бияк иштеген келгенден кийин иштеп кетиш керек. Болбойт го дейм. Неге болбойт? Кыргыздар турганда. Без комментариев коелу. Рахмат. Конечно, каршы. Эмне себептен каршысыз? Өзүбүздүн кыргыздар жигиттер турганда эмне кереги бар башка болот. Рахмат. Көз карашыңыз кандай? Ой жаман. Эмне себептен? Анткени билбейм, кыргыз болгондон кийин кыргыздар менен жүргөн жакшы го дейм. Рахмат. Көз карашым башкача да. Мисалы үчүн кыргыз менен тажик жүрсө болбойт да. Сиз кандай? Көз карашым, конечно, начар да. Эмне себептен? Туура эмес да. Көз карашыбыз жаман да. Эмне себептен? Эмне себептен? Улам тарткан ашып ала билет. Сиздин көз карашыңыз кандай байке? Неге? Неге? Макул эмесин. Эмне себептен? Өзүбүздүн кычаган кыргыздын жигиттери менен жүрүшөт да, тоо. Шуза жигиттер менен. Эскерте кетчү достор, биздин Instagram аккаунтубуз Кадам Москва тилекке каршы жабылып кетти. Мындан ары биздин аккаунт Кадам Москва 2В менен жазылат. Биздин аккаунтка катталганды унутпаңыздар. Башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөн кыздарга көз карашыңыздар кандай? Нормально. Если адамдан да, если человек адекватный, почему нет? Мисалы, кайсы улуттун балдары менен. Деги эле кыргыз улутунан сырткары башка улуттун элдери менен жүргөн. Каршымын мен. Эмне себептен? Өзүбүздүн жигиттер турбайбы кыргыз балдар. Көз карашым эми мусулман болсо, майли ак нике менен жүргөн болсо, көз карашым жакшы эле. Никесиз жүргөндөргө мен каршымын. Аны билбейм кой. Андай болушу мүмкүн эмес, башка улуттар менен жүргөнгө. Эмне себептен? Билбейм, мен жаман көрөм да. Мнением ушул. Рахматчым. Көз карашым. Ар ким өзүнүн каалоосу менен. Сиз макулсуз, э? Көңүлүнө жакшы болот. Рахматчым. Билбейт экен. Эмне себептен? Эми адам ар кыл да. Өздөрү билет адамдар, ар бир адамдын өзүнө жараша байкындай бар да акылы. Көз карашыбыз ар бир кыздын өзүнүн ой максаты бар дегендей. Ал адамдын өзүнөн да негизичи. Бирок оюм жакшы эле. Ошолор менен бактылуу болсун. Рахматчым. Неге болбойт болот? Жүрсө болот да. Ар бир адам өзүнүн эмесин билет да. Эмне кылышын. Эми ким менен жүрөт өзү билет да, ар бир адамчы. Анан кийин биз да эми иштеке дей албайбыз. Рахматчым. Мындай жат көрүнүш көрүнөт. Барып айтайын дейсиң. Мага киришпең, өзүм ишим дейт, анан унчукпай кете бересиң, ичиңен өкүнүп коюп. Ошол. Рахматчым. Ушул менен биздин видео аягына келип жетти. Биздин YouTube каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Мындан ары да биз сиздерге сонун болгон жаңы видеолорду чыгарган аракет кылабыз. Жана ошондой эле бул суроого сиздердин жооңуздар кандай болмок? Ар бириңиздердин жооңуздарды комментарийден күтүп калабыз.